Асель Кадырбекованы кимдир жасалма суу дешүүдө. Өрчү Асель Кадырбекова азыркы учурда социалдык тармактарда катуу сынга кабылууда. Өрчайым кандай гана сүрөт жүктөбөсүн, анын катталуучулары анын келбети жөнүндө ар кандай комментарийлерди калтырышат. Асель, бетиңде канча тонна шпаклевка. Сен ашыкча эле боюнуп жатасың, сага жарашпайт. Асель, сен жасалмасың. Десе айрымдары, Асель, эң сонун жарашат боюнгонуң өзүңө. Сага жакса болду да, деген пикирлерди да жазып калтырууда. Маалымат булагы аргумент чекиткейжи. Назира Айтбекова улан өсөйүнгө болушуп чыкты. Белгилүү теле алпаруучу Назира Айтбекова жарандык активист. Улан өсөйүнгө болушуп, өзүнүн Facebook баракчасына пост жазды. Анда мындай дейт. 2 жыл мурун болгон окуя. Бир күнү баламдын күткөн адамы келбей калып, түйтөйүп калды. Терезени бир күн тиктеди эле. Сумкамды карасам, бензинге деген акыркы 500 сом эле бар экен. Уулумдун көңүлүн алайын деп кинону көздөй жөнөдүк. Көңүлү сынып турганда энелик сезимим чыдабай койду. Кинодон чыга берерде ДТП болдук. Күнөөлүү чыктым. Майы келди. Штраф стоянкага айдап жөнөтүштү. Жолдон ичимдик иштиби деп текшерип, ага акчам жок. Майчы байки 250 сомду өзү төлөдү. Бензин өчүп, күйүп калган. Кимге чаларымды билбейм. Бырылдап ыйлап отурам. Улан чалып калды. Кудай жагап. Айтсам жетип келип, бир жума мени менен майде чуркап, айып пулун баарын төлөп, жардам кылды. Ушундай ыраазы болдум. Эл арасында жүрүп, көмөк сураганга эч кимим деле жок экен. Ошондон бери уланга болгон сыйым чоң. Жакшылыгы эсимден чыкпайт. Эстеген сайын Кудайдан жакшылык тилейм. Сырымды бөлүшкөн сырдаш досум. Мекен үчүн күйүп атса, кейдеп жугунду куйганыңар туура эмес. Эртең мекен көтүнө кирип кеткенде, ушундай таза. Мекенчил жаштар чыгарат ошол жерден. Күн тийген жердин көкүгү болуп, жугунду куюп берсе, ичип алып, келечекте өсө турчуларды чалгандан уялгыла. Жан дүйнөсү мен билем, кыйын жигит. Улашка досум, сынба. Маалымат булагы элдик чекит медиа. Өрчү Асель Касымова элдик эле соолорго теңеп, сынга кабылды. Сахнага чыгып, ырдап, таанылып калган ырчы чуурчулар Instagram баракчасына ар дайым жаңылыктарын жазып турушат. Айрымдарынын ал баракчада миллиондон катталуучулар бар. Ырчыларга Instagram баракчасына ар кандай сын пикирлер жазылып, ошону менен катар мактоолор да болуп турат. Эстрада ырчысы Асель Касымова Instagramдагы жеке баракчасынын катталуучуларына ийгиликтүү күн каалап, төмөндөгүдөй билдирүү жазды. Барыңыздарга ийгиликтүү күн каалайм. Кудай келесолорго жашынып негатив жазган, жалган ушак тараткан, ичи тар, сүрөтү жок баатырларга мээ берсин. Ооруларга ден соолук, жүрөгү таза адамдарга береке ырыскы берсин. Ырчайымдын келесо деген сөзү айрым катталуучулардын кыжырын келтирди. Алар өзүңөр кандай адам болдуңар экен, өзүңдү башкалардан бийик сезбе, сенин деңгээлиң ушулбу деген сыяктуу сындар айтылып, талкуу жаратууда, деп Арба чекиткейжи сайты жазып чыккан. Маалымат булагы аргумент чекиткейжи.